Ар бир адамдын толук кандуу жана татыктуу жашоого укугу бар. Окууга, иштөөгө, медициналык жардам алууга, эс алууга жана коомдук турмушка эркин катышууга укуктуу. Бул укуктар Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана эл аралык нормаларда бекитилген. Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары боюнча конвенциясында майыптыгы бар адамдар тоскоолдуктарга туш болбошу керектиги белгиленген. Башкы максат ар бир адамдын эркин жашоосуна жана өзүн өнүктүрүүгө шарт түзгөн жеткиликтүү инклюзивдик чөйрөнү түзүү. Канча жолу отказ кылды. Көп жерден сен иштей албайсың деп отказ кылды, бирок ага карабай мен аракет кыла бердим. Жакында уктум, закон чыгыптыр. Чоң ишканалар, фирмалар майыптуулугу бар адамдарга жумуш ордун бериш керек экен. Аны үчүн майыптуулугу бар инсан өзү аракет кылса, закон да жардам берет, адамдар да жардам берет, коом да жардам берет. Майыптыгы бар адамдарды жумушка алуу үчүн биз шарттарды куруп жатабыз. Мотивацияны ишкерлерге көрсөтүп жаттык. Мисалы, биз жеке киреше салыгыны 10%дан 5%га түшүрдүк. Ал эми соцфондго соц төлөмдөрдү биз 12%дан 3%га түшүрдүк. Квоталар боюнча карасак, 25 кишиден ашык ишкерде иштесе, сөзсүз бир орун мүмкүнчүлүгү чектелген адамга көрсөтүлүш керек. Уулум Батырхан ал жака барып, бар бир баламдын элге аралашып, мектеп жашоосун сезип, окуусун каалап кыялданчумун. Анан ошентип директор менен жолугуп, сүйлөшүп, балам барып келип окуп, толук кандуу билим алып атат. Мурда жаңсоо тилинен которуу кызматын дайыма өзүм төлөчүмүн. Айрыкча дарыгер менен сүйлөшкөндө. Жазуу аркылуу түшүндүрүү кыйын. Дарыгерлерде буга убактысы да жок. Укуктук кеңеш керек болгондо котормочуну өзүм чакырчымын. Жакында бул кызматты акысыз пайдаланса болорун билдим. Мамлекет угуу боюнча майыптыгы бар адамдарга жаңсоо тилинен котормо кепилдейт экен. Жалгыз эмес экениңди сезүү жана жардамдын жеткиликтүүлүгү абдан маанилүү. 13 апреля 2025 года мы подписали договор правительством и Кыргызским обществом слепых и глухих совместно с Министерством социальной защиты. Там, как говорится, уже правительство начинает открывать новые условия нашим инвалидам по слуху. Этот договор обеспечения бесплатного судоперевода говорится, что наши инвалиды уже начнут получать бесплатного перевода, начиная с больницы до государственных ведомств разных. Майыптуулугу бар адам активдүү болуш керек, аракет кылыш керек бир нерсени өзгөртүш үчүнчү. Даже закон боюнча идеалдуу болуп, закон боюнча жазылган менен эгер майыптуулугу бар адам өзү аракет кылбаса, ал закондор иштебейт. Ар бир адам кантип биз абалды өзгөртө алабыз? Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Ооба мамлекет шарт түзүп кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү менен кадамдарды жасап жатат. Бул маанилүү, бирок өзүбүздөн да көп нерсе көз каранды. Биздин активдүүлүк болбосо баары ошол бойдон калат.